15-июльдан баштап кайрадан кооптуу илдетке кабылган жарандар Талас облусунда катталууда. Дарыгерлердин айтымында кооптуу илдет аныкталган жарандардын абалы туруктуу болгондуктан үй шартында дарыгерлердин көзөмөлүндө 11 бейтаптын бирөөсү 6 жаштагы наристе. Бүгүнкү күнгө 15-нен 28-не чейин, бүгүнкү күнгө чейин 11 оорулуу катталды. Ошол 11 оорулуудун баардыгы баягы ооруканага жаткырылган жок, үй шартында дарыланууда. Анын ичинен айтып кетсек, азыркы күндө Талас шаарынан 3-өө, Талас районунан 4-өө, Бакай Атадан 4-өө, ал эми калган 2 райондон азырынча катталып элек. Кооптуу илдеттен коргонуу үчүн ар бир жаран эмдөөдөн өтүшү шарт. Азыркы күндө мына бир эле биз Верасил менен баягы иш алып баратабыз. Ал эми эң элдин талабы болгон, Европа, Америкага уча тургандардын талабы болгон ушу Pfizer экинчи немесине түшмөк буйруса, мында жакын арада келет. COVID-19 чалдыккан жарандардан ПЦР анализ Талас облусундагы вирусологиялык лабораторияда текшерилет. Ал үчүн учурда лабораторияда бардык жабдуулар бар. Мурда оорулардын анализдерин Бишкекке жөнөтүп, 1 суткадан кийин алып келимчү. Результаты 1 суткадан кийин бизге кайра келчү, жөнөтчү Бишкектен. Азыр биз 4 сааттын ичинде анализдин результатын бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Лаборатория эң жакшы азыр заманбап средстволор менен жабдылган. Талас областында кооптуу илдет 15-июльдан баштап кайрадан жанданып баштагандыктан бүгүнкү күндө Талас областындагы вирусологиялык лаборатория өз ишин жүргүзүүдө. Айта кетсек, бул жерде бир күндө 100гө жакын адамдын анализин ПЦР тестин аныктап берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Андыктан кооптуу илдеттен коргонуу зарылчылыгын күчөтүү зарыл. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Талас шаары.